Арыбаңыздар, урматтуу окуучу достор, бүгүнкү онлайн сабагыбыз окутуу мамлекеттик тилде жүргүзүлгөн 7 класстын кыргыз адабиятынын 4-чейрегинин 1-сабагы. Сабакты баштаардан алдын мен сиздерге жагымдуу маанай тартуулагым келип турат. Ар бирибиз өзүбүздүн оюбуздан бир сан ойлонобуз. Ага андан чоң бир сан чоң санды кошобуз. Андан чыккан суммага 9ду кошобуз. Андан чыккан сумманы 2ге бөлөбүз. Андан чыккан суммага алгачкы ойлогон саныбызды кемитебиз. Мисалы менде 10 чыкты, ал эми алгач мен 5ти ойлонгом, барабар 5 чыкты. Демек, мен экран артында сиздерди көрбөй олтурсам дагы, сиздер кандай сан ойлонсоңуздар дагы баары жыйынтыгында 5 чыкты. Анткени 5 деген сан абдан жакшы сан. Демек, Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, маанайыбыз 5 болсун дейли дагы бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн биз кыргыз адабиятында өзгөчө орду бар Жомарт Бөкөнбаев жана анын чыгармачылыгы жөнүндө сөз кылабыз. Жомарт Бөкөнбаев акын, драматург, котормочу. Ал 1913-жылы 16 майда Токтогул районуна караштуу Мазарсай айылында туулган. Анын алгачкы чыгармасы Жер алган кедейлерге. Анын Эмгектөлү аттуу алгачкы китеби 1933-жылы жарык көргөн. Анын Алтын кыз поэмасынын жарык көрүшү Жомарт Бөкөнбаевдин чыгармачылыгында абдан сонун көпүрө болду. Жомарт Бөкөнбаев Руставелинин, Пушкиндин, Лермонтовдун чыгармаларын кыргыз тилине которду. Манас эпосунун сюжети боюнча фильм тартууга даярдык көрүп жаткан учурда белгисиз, күтүүсүз каза болду. Анын күтүүсүздөн каза болгондугуна карабастан, канча убакыт өткөндүгүнө карабастан, кыргыз адабиятындагы ар бир окурмандын жүрөгүндө десем жаңылышпайм. Жомарт Бөкөнбаевдин 3-өмүрү уланууда. Анткени бардык окурмандар анын чыгармаларын сүйүп окушат. Мен чыгарманы баштаардан алдын төмөндөгү сүрөттөргө көңүлүңүздөрдү бурмакчымын. Сүрөттөгү кайсы жаныбардан абдан коркосуздар? Мен болсо ушул жаныбарлардын ичинен жыландан абдан корком. Анткени ал абдан сүрдүү жана эгер ага тийишсең, ал сени эч качан аяп олтурбайт. Эмнеге мен бул жаныбарлардын ичинен эң коркунучтуусун жылан деп атадым? Анткени биз бүгүн жылан менен бака тууралуу чыгарманы өтмөкчүбүз. Жылан деген, бака деген бул кандай жаныбарлар? Албетте билбесеңиз, мен кыскача маалымат айтам. Жылан көпчүлүк учурда жырткыч жаныбар катары элестетишет. Бирок жыланды жакшы касиеттери да абдан көп. Ата-бабаларыбыз кимдин түшүнө жылан кирип калса, ошол үйгө бакыт алып келет, байлык кирет, жакшылык болот деп жоорушкан. Ал эми жылан үйгө кирип калган мезгилде жөн гана ага актык чачсак, ал өзүнүн кирген жолу менен чыгып кетет. Ал актыктан аябай коркот. Бирок, достор, эсиңерге салгым келип турат. Жай мезгили келгенде силер сууга көп түшөсүңөр. Эгер суудан силер жыланды көрүп калсаңар, тезирээк жээкке чыкканга шашылыңыздар. Анткени жыландын кайсы түрү болгондугуна карабастан, сууда абдан ылдам сүзүшөт. Ал эми уусу бар жылан менен уусу жок жыландар бир гана тиши боюнча айырмаланышат. Ал эми бака боюнча. Бака бул Кыргызстанда 3 түрү кездешет. Айрым өлкөлөрдө аны тамак аш катары дагы пайдаланышат. Бака эч кимге кол салбайт, бирок кимде-ким бакага кол салса, бака дагы жөн олтурбайт. Жылан менен бака. Иининде жаткан жылан сойлоп чыкты. Ийрилип суу жээктеп жойлоп чыкты. Топтошуп суу четинде чардап жаткан жутууга бакаларды ойлоп чыкты. Аралап жашыл чөптү келе жатты. Астырттан бака сууга кире качты. Арбоого ал баканы амал менен айлакер жылан дагы сөзүн айтты. Бака балчак, башың неге жалпак? Батыр бака болсоң да башкалардан жалтак.
Бутуң неге эйри, көзүң неге тосток, дос болобуз экөөбүз сыр алышып турсак. Ийри буйру бутуңду түз кылайын оңдоюн, жутам десем досумду өмүрүмдө оңбоюн. Тосток болгон көзүңдү оң кылайын эмдейин, жалпак башың оңолот, ансыз неге келдейин. Көркүң ачып жайдары сулуу бака болосуң, көрүнгөндөн жашынып коркконуңду коесуң. Келгин бака жаныма, бир берейин батамды, бардык күчтү жумшайын, сактап жүргөн качанкы. Сыр чечишип айтканына көндү бака, жылмайып суу ичинен күлдү бака, жылуу сөз айтканына сүйүнгөндөн жыланга тилек менен келди бака. Тынбай казан көтөрүп, башым жалпак болуптур, жайда атка көп минип бутуум ийри болуптур. Кароолду көп тиктеп, көзүм тосток болуптур. Ушул көздөн уялып, суудан чыкпай жүрөмүн. Ушул буттан уялып, жерге баспай жүрөмүн. Элге батпай жүрөмүн. Эгер бутту түздөсөң, айтканыңа көнөйүн. Башым өйдө көтөрүп, бир көркүмө келейин. Эгер көзүм оңдосоң, бүт дүйнөнү көрөйүн. Көмөк көрсөт жакшылап, достугуңду билейин. Жандан коркпо сер болуп, жайдары басып жүрөйүн. Кулаалыны күйкөнүн бир азабын берейин. Умтулуп, сойлоп келип, жылан жутту, баягы түзөйүм деген ийри бутту, бакырып бакашорду эстен танды, басылбай бир кыйлага ийилип жатты. Дос элек жутпа мени калтыр деди, бузбагын досчулуктун салттын деди, аңгыча алкымына жутуп алып, акырын жыланары сойлоп кетти. Көрдүңөрбү балдар? Турмушта силердин дагы жыланга окшош, бакага окшош досторуңар барбы? А жылан чыгармада кандай экен? Амал көй, албетте, өзүмчүл, куу, ач көз, кытмыр, акылдуу экен. Ал өзүнүн акылдуулугуна таянып, амал көйлүк менен жоош, ишенчек баканы жеп салды. Ал эми турмушта дагы өзүнүн акылдуулугу менен амал көйлүк менен кээ бир досторуңарга жоош, досторуңарга зыян келтирип коюшу мүмкүн. Ошондуктан силер да турмушта бакага окшоп жоош, ишенчек, акылсыз, коркок, уялчак болбогула. Эгер коркок, уялчак, ишенчек болсоңор, жыландай амал көй адамдардын курмандыгы болуп каласыңар. Ал эми биздин ата-бабаларыбызда деле жыландан сыр сурасаң, чаянды калыс кылат. Жыландын сырты жумшак, ичи зар, жыландын териси кооз, тиши уу, бака майрыгын билбей жыланды ийри дейт деген накыл сөздөрү бар. Ал эми төмөндөгү суроолорго дептериңерди ачып, жооп жазгыла. Жылан жөнүндө дагы кандай кызыктуу маалымат билесиңер? Бака жөнүндө. Жылан менен бака кайсыл учурда кандайча жолугушту? Деги эле тамсил деген эмне? Аллегория деген эмне? Бүгүнкү биздин өткөн чыгармабыз аллегорияга кандайдыр бир тиешеси барбы? Аны өз алдыңарча талдагыла. Бүгүнкү онлайн сабакты мен Нургүл Тайыр кызы алып бардым. Ал эми үйгө тапшырма, баарыңардын колуңарда колдонмо дептериңер бар. Мына ошол колдонмо дептериңерди китептин жардамы менен толтургула. Жана бака менен жыланга байланыштуу 5 макал жазгыла. Бака менен жыландын маегин элестетүү менен алардын сүрөтүн тарткыла. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.